1986 жылдын 26 апрелинин таңы бүтүндөй Совет элин дүрбөлөңгө салып, дүйнө элинин көңүлүн өзүнө бурду. Түнкү саат 1-ден 24 мүнөт өткөн кезде Украинанын Припять шаарындагы атомдук электр станция жарылды. Ошол мезгилде электр энергиясын өндүрүүдөгү эң арзан жол бул атомдук электр энергияны өндүрүү болуп саналган. Бирок мындай оңой өлжө табуунун аягы кылымдын кайгысы менен коштолду. Электр станция асманга самандай сапырылды. Абалды станция ичиндеги инженерлер гана түшүнө албаса, калган эл түшүнгөн эмес. Дүрбөлөңгө түшкөн шаар кыштак ичинде жан далбас урган, дене түспөлү өзгөргөн, онтогон оорулар, сулап жаткан өлүктөр ал эки замат ичинде пайда болду. Түзүлгөн кырдаалды ыкчам жөнгө салуу үчүн Советтер Союзунун курамындагы өлкөлөргө шашылыш чакыруулар түшүп, аскер комиссариаттары жарандарды чогулта баштаган. Алардын катарында ошол кезде 29 жашта болгон Райкан Момоков биринчилерден болуп жолго аттанган. Сырасы эле 2 күндөн кийин салып кетти. Медкомиссияны Кочкордон өттүк. Ал жерден комиссиядан өтүп эле эртеси күнү Бишкекке бардык. Бишкектен анан Кирбайкоматка топ-топ туруп эле ошол жерден поездга салды да алып кеттибиз. Взвод кылып эле анан киргизип станцияга кирип 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк жумуштарды аткарып, анан бизге деген накопитель берчи да бул жерге. Канча дооз алып атканды, бирок өзүбүзгө аччы эмес. Жумасына накопитель снимать этип, тияктан пристрелка кылып эле, анан баягы эме жеткенден кийин уже станцияга киргизбейт. Чернобыль кырсыктарынын кесепеттерин жоюуга карата Нарын облусунан 129 жаран тартылган. Алар 3 айдан 6 айга чейин аталган аймакты калыпка келтирүү боюнча түрдүү кызматтарды аркалашкан. Кезегинде ден соолукка канчалык кооптуу экендигин толук түшүнүшкөн эмес. Анан станцияга эме кылып бөлө баштады, иштей баштадык. Бирде марш иштейбиз, 2 саат иштейбиз. Бирок баягы радиация уу алат деген коюпса жок да. Баягы патриотизм, патриот болуп эле тиги жерди тазалагыла, бул жерди тазалагыла, тияка десе тияка, бияка десе бияка, ошол эле иштеп жүрдүк да. Анан 6 айга жеткен жок, 5,5 айдан келдим пенсия эмеден, Чернобыль апатынан. Анан мен эртең алып барат станция жака. Станциянын эле жанына алып барат, станциянын өстүрдө алып барат. Жалын жаштыгы менен кызмат кылган каармандар үчүн өкмөт тарабынан кезегинде бир катар социалдык жеңилдиктер каралып, ден соолугун калыпка келтирүүгө карата эс алууга санаторияларга жолдомолор берилип турган. Бирок 2010 жылдан баштап өзгөртүүлөр орун алган. Чернобыль апатынан кырсыгынан жапа чеккендерге 2010 жылга чейин суусуна, мусоруна, жана путевкасын өзүнчө алышчу, электр энергиядан жеңилдиктерди алып келишкен. Ал эми 2010 жылдын 1-январынан мыйзам өзгөргөндүгүнө байланыштуу акчалай берилип калган. Ай сайын 7.000 сомдон акчалай компенсация берилет. Ошол сомдун ичинде булардын жанагы электр энергияга, жанагы коммуналдык услугаларына, путевкаларына ошол акчанын ичинен пайдаланышат да. Анан мындан сырткары жанагы бул Чернобыльдардын жана майыптарынын 3 поколениеге чейин балдарына да компенсация төлөнөт да. Учурда азыр шаарда 2, райондо 6 бала алып атат. Мындай өзгөрүүлөргө Чернобыль ардагерлери нааразы болуп келишүүдө. Анткени санаторияларга барууга чек коюлуп, ал эми жылуулук жана электр энергия дары-дармек үчүн айына каралган 7.000 сом жетишсиз. Биздики чыкпай калды да уже неме, облучение. Биздики денеден сөөккө өтүп кетти болуш керек. Буагында ошол дарыларды берип турчу да, ушу туруштук бергенге организмден ууланган заттарды чыгарууга деген. Анан азыр жашоого бул биздин 13.000 сом жетишсиз. Кезегинде атом электр станциясындагы жарылуунун кесепеттерин жоюуга катышкан каармандар радиациянын нур залалынын таасиринен ар кандай дарттарга кабылып келишет. Ал эми жүлүк пул менен майыптуулукка айына каралган 13.000 сомдун айланасындагы каражат алардын дары-дармегине жетпейт. Алып айтсак, 129 катышуучунун ичинен учурда болгону 63 гана калган. Калганы радиациянын айынан оорулары өтүшүп дүйнө салышкан. Мындан улам ден соолуктарын калыпка келтирүү үчүн ардагерлер дарыланууга жеңилдик сурап, тийиштүү тараптарга кайрылуу жолдогон менен натыйжа чыкпай келүүдө. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары.